Мына ошентип Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү да келип калды. Бүгүн 20 оразаны тутуп атсак, кечинде 21 тарабан окуйбуз иншалла. Шам намазынан тарта акыркы 10 күндүктүн этикафка олтуруусу башталынат. Пайгамбарыбыз бул Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө этикафка олтурууну бекем кармайт эле. Атүгүл кайтыш болоор жылы 20 күн олтурган, кадыр түндү издеген, обочолонуп Алла Таалага өзгөчө берилип ибадат кылар эле. Bir gün Allah'ın razıçılığı için etikaфка олтурса, Allah аны 3 хандак тозоктон алыс кылат дейт, чуңкур. Ал эми бир эле чуңкурдун аралыгы батыш менен чыгыш, асма менен жердин аралыгынчалык алыс дейт. Мына ошондой мүмкүнчүлүктү колдон учурбай, урматтуу бир туугандар, сүннөткө эргешип, bir gün болсо дагы эң жакшысы акыркы 10 күндүктү толугу менен мечитте этикафка олтурсак, чоң бир акыретибизге пайда алып келген болобуз. Обочолонуп, Алла Таалага бир концентрация кылып, чырайлуу бир ибадат кылган болобуз. Баягы Рамазан Бути рахимахулла айтмакчы, мусулмандар акыркы 10 күндүктө ибадатты күчөтүш керек дейт. Анткени себеби бул күндөрү, бул түндөрү кадыр түндүн болгондугуна ыктымалдуулук өтө көп. Жараткан Алла Таала баардыгыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын.